Эжесине Кур'анды менен үйрөтсө болот, тажвид менен үйрөтсө болот. Салам алейкум устаз. Түшүмдө пайгамбарыбыз келет деп ремонт кылып жатыптырбыз үйдө. Эми суроо, пайгамбарыбыз эшиктен кирип келсе эмне кылмаксыз дейт. Машалла. Биринчи салам алейкум деп айтасыз да. Ассаламу алейкум я Расулаллах деп. Пайгамбарыбызга биринчи салам айтыш керек. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейм кокус үйүңүзгө кирип келсе эмне болот? Кош келиңиз дейсиз да. Бул чоң бакыт да. Кана сиздин буйрсун баарыбыздын үйүбүзгө келсин. Пайгамбарыбыз келсе куту, берекеси, хидаяты жакшы. Эң жакшы эркек үй бүлөсүнө, ата-энесине жакшы мамиле кылган. Мен ушуга амал кылып, бирок студентмин, ырыскыны жараткан берет. Каражаттын маселеси болуп атам, үйлөнсөм болобу дейт. Жок, эми үйлөнгөнгө сөзсүз биринчи каражат керек да. Ал өзгөчө мындай турак жай, башканын бардыгын эске алыш керек. Каражат керек, каражатсыз болбойт. Ассаламу алейкум устаз, истигфар, зикр, салаваттын кайсынысын биринчи айтыш керек? Иретин билбей жатам. Жана үйлөнгөнгө кандай даярдык кылуу керек? Зикирлер боюнча мындай. Эң биринчиси истигфар кылганыңызда жакшы. Астагфируллаха ва атубу илейх деп 100 жолу. Андан кийин пайгамбарыбызга салават. Саллаллаху алейхи ва саллям 100 жолу. Эгерде убактыңыз болсо, анда эң жакшы салават, абзел салават. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Ушуну 100 жолу. Андан кейін анан субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля билля 100 жолу. Бул биринчиси. Экинчиси башынан эле баштаганда субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллани сиз 100 жолу кылып, андан кийин салаватты 100 жолу, анан истигфар тобаны 100 жолу кылсаңыз дагы жакшы. Биринчиси тасбих деп коет, экинчиси салават, үчүнчүсү истигфар. Устаз, мен багымдатка 3 будильник койсом да өчүрүп кайра уктап калып жатам. Эмне кылсам болот? 3 будильник койсо да уктап, машалла, уйку дагы бар экен да сизде. Сиз мындай кылыңыз, үйдө бирөө жарым барбы? Аялыңыз, же агаңыз, же балаңыз, же апаңыз кичине муздак суудан бетиңизге чачып койсун. Кичине. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа берген. Бул эми эрди катынга бири-бирине тахажжудка ойготконго аз-маз ушу муздак суудан чачып койсо, Алла Таала ошого райым кылсын депчи. Бул жакшы. Бирок сиз билип алыңыз, аялыңыздын же күйөөңүздүн характери ошого чыдайбы? Анан киши суу себем деп проблема болуп, бул жагында карап коюш керек да. Тополоң болуп үйдүндө. Устаз, мен Алматыга постоянно машина айдайм. Мен дайыма касыр намаз окушум керекпи дейт. Дайыма касыр намаз окушуңуз керек. Мына жерден чыгып атасызбы, Алматыга кетип атасызбы? Бишкекте турган болсоңуз, демек мына Бишкектен биздин границасы, Бишкектеги граница кайсы? Ана Аллахумма салли ала Мухаммад. Не деп коет элем, трасса барбы? Дордойдун. Объездной. Объездойдон нары өткөндөн кийин уже сизге касыр башталат. Сөзсүз, нары 90-100 километрге эмес. Кордай, мордай бардыгына касыр. Алматыга жеткенге чейин сиз касыр окуйсуз. Алматыда эгерде үйүңүз болсо, Алматанын ушундай чек-арасына кирдиңизби, болду, аерде толуп окуйсуз. Эгерде үйүңүз болбосо Алматыда, временно эле турасыз, квартирада турасыз, же жумуштасыз, анда Алматыга барганда ниетти карайсыз. 15 күн турасызбы же турбайсызбы? 15 күн турам го, эми шашылбай эле барайын Бишкекке десеңиз, анда барар замат толуп окуйсуз. 15 күнгө чейин эле кайтам десеңиз, көбүнчө таксисттер 1 күн 2 күндөн кайра эле кайтат. Анда Алматыда сиз касыр окуйсуз. Алматанын ичинде касыр окуйсуз. Үйүңүз болбосо. Түшүнүктү? Бул жака чыгып атканда жолдун бардыгы касыр болуп кетет дагы, ошо объезднойго чейин касыр окуйсуз. Объезднойдон өттүңүзбү? Болду, бул жактан толуп окуйсуз. Менин келинчегим сулуулук салонунда иштейт. Ал иш күнөөлүү эмеспи? Эми биздеги бүгүнкү күндөгү вакыт болуп калды. Мен азан айтып койсун, анан кийин улантайлы. Таксырлар. Ушул ойдон эле отура берели, дараты жоктор даратка чыга берсин. Азан айткандан кийин дагы бир 5-10 мүнөт бар, бир топ суроолорго да жооп берүүгө үлгүрүп калабыз.